Бишкек шаары Рухи Мырас жаңгонушу урлук фактыларынын бири дал ушул жерде катталган. Анда 15 ноябрдан 16-сына караган түнү дал ушул эле конушта белгисиз адамдар үйлөрдүн биринин айнегин бусуп кирип, андагы үй ээсинин видео камерасын көтөрүп кеткен. Жыйынтыгында жабырлануучу милицияга арызы менен кайрылган. Бул кылмыш үйгө орнотулган видео байкоо камерасына түшүп калган. Тасмадан 2 адам дарбазага келип, аны бири ашып өтүп, экинчисине эшикти ачып берип жаткандыгын көрүүгө болот. Ошондой эле дагы бир адам ары жакта унаада отурганы дагы видеого түшүп калган. Жыйынтыгында кылмыш иши суу электи шектүүдөлүп 3 жаран колго түшүрүлдү. Аларды тинтүү учурунда жанынан ок дарылардын түрлөрү, зер буюмдар жана видео камера табылган. Кылмыштуу топ буга чейин дагы уурулукка кирип жүргөндүгүн мойнуна алган. Алардын баары мурда кылмыш жоопкерчилигине тартылгандар. Данный факт был зарегистрирован ЕРПП УД Октябрьского района. Аталган факты Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, учурда сотко чейинки өндүрүш иштери башталды. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө аталган кылмышка шектүү делип 1995, 1993 жана 1987 жылы туулган 3 жаран кармалды. Ошондой эле аларга таандык делген автоунаадагы айып аянтчасына киргизилди. Учурда кармалган топ райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө амалдары жүрүүдө. Ушуга окшогон кылмышка шектүү делип Ысык Ата районунун буга чейин соттолгон 22 жаштагы тургуну да кармалды. Ал 24 ноябрь күнү Новопокровка айылындагы үйлөрдүн биринен 235 миң сомго бааланган алтын жасалгаларды уурдап кеткен. Кылмыштын изи суу электе шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Тергөө маалында ал буга чейин дагы дал ушундай эле кылмыштарды жасап жүргөндүгүн мойнуна алган. Асель Өмүракынова дагы уурулардан жабыр тарткандардын бири. Айтымында 2 күн мурда 12 жашар уулунун уюлдук телефонун чөнтөкчүлөр уурдап кетишиптир. Окуя Бишкек шаарында номер 117 маршруттук каттамдагы унаанын ичинде болгон. Мектептен үйүнө келе жаткан баланын 16 миң сомдук аппаратын чөнтөкчүлөр байкатпай алып кеткен. Жабырлануучу тарап милицияга арыз жазган. Арыз жаздык. ЕРППга катталыш керек болчу. Единый регистр преступлений и проступковка. Бирок бүгүн 3-күн бизге до сих пор колубузга талон берилек, жанагы о регистрации с QR кодом берилек. Бирок ошол эле учурда милициялар ошол эле маршруткага барып эле балким жана по горячим следам дегендей таап коюшу мүмкүн болчу экен да. Согуштун учурунда кичинекей балдар менен мындай аксакалды чал кемпирлерге тийиштүү эмес да. Анан эми кичинекей баланын 6-класста окуган баланын соткасын алып коюш бул билбейм, уятсыздык деп ойлойм. Кылмыштуулуктун көбөйүшүнө элдин социалдык абалынын начарлашы себеп болууда. Ички иштер министрлигинин ардагери Токтогул Какчекеевдин айтымында учурда жумушсуздук, кымбатчылыктын айынан өзгөчө мал уурдоо, үйлөрдү карактоо учурлары көбөйүп жатат. Уурдалган буюмдар болсо көмүскө базарда өз баасынан жарым эсе арзан сатылат дейт. Жана братишкалар деп атпайбы? Түрмөдөн чыккан братишкалардын кесиби ошол уурулук менен жашоо. Ошондуктан бул ушу буяк жагы дагы бар. Мисалга уурулуктардын чөнтөкчү деген уурал это эң жогорку уурулуктун мыктылары деп коет. Андан кийин форточниктер деген бар. Форточканы ачып коюп туруп кайырмак менен килемдерди сүйрөп кеткендер бар. Андан тышкары взломщиктер деген бар. Терезе үйлөрдүн эшигин этип акырын ачып кирип кетип алып кетишет. Медвежатник дегендер бар. Алар деген сейфтерди акырындан ачып акчасын баарын шыпырып кетет. Бул уурулуктун жолу толтура. Кылымдан бери келаткан нерсе. Башкы прокуратура тараткан маалымат боюнча жыл башынан бери өлкө аймагында 9,5 миңдей уурулук фактысы аныкталган. Анын ичинен 5 миңге жакын кылмыштын гана бети ачылган. Кылмыштын бул түрүнүн 61% Бишкек шаар менен Чүй областына катталган. Дастан Жолдошов, Эрлан Кемелбеков, НТС.